Bismillahirrahmanirrahim. Alloh taolo maqtovlar janob payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamga salom salovatlar bo'lsin. Hurmatli tug'anlar, hozirgi uchurda saqal masalasi, jana juzi jabochu niqob masalasi ayava cho'ng masala bo'ladat. Anan ushul masalada bilgan odam dele, bilmagan odam dele сөйлөдатта. Негизи исламда din masalasында сөйлөгөндө бир гана билим ээси сөйлөш керек да. Ал эми билбеген адам туура эмес сүйлөп ала турган болгон болсо, ал Аллахтын астында күнөөкөр болот. Мана ошондуктан билген адам гана сүйлөш керек. Ал эми сакал маселесинин жана никоп маселесинин исламдагы өкүмүнө келе турган болгон болсок, сакал бул шариатыбызда пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам буйруган важиптерден болуп эсептелет да. Ал эми никоп маселесине келе турган болгон болсок, жүздү жабуучу бул туурасында кээ бир аяттарда айтылган жана хадистерде келген да. Ошол аяттардан бири Аллах Таала Ал-Ахзаб сүрөсүнүн 59-аятында мындай деп айтат: Я айюхан набию кул ли азважика ва банатика ва нисаал муъминин юднина алейхинна мин жалабибихинна. Аяттын маанисинде Аллах Таала пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга кайрылып: О Мухаммад, сен жубайларыңа, кыздарыңа жана момундардын аялдарына айткының, алар үстүлөрүнөн жаба турган жилбаб деген кийимдерин кийип жамынып алсын дейт да. Эми ушул аятта Аллах Таала жилбаб деген кийимдерди үстүлөрүнөн кийип алышын буйруп атат да. Эми ушул жилбаб деген кийим көкүрөктөрүн, баштарын, жүздөрүн жаба турган кийимби, же болбосо көкүрөктөрүн, баштарын гана жаап, жүздөрү ачык кала турган кийимби? Мына ушул маселеде азыр тафсирине карайбыз да. Ушул аяттын тафсирине кайта турган болгон болсок, тафсирди эң мыкты билген сахабалардын бири жада калса пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам: О Аллахым, бул Абдул Аббасты тафсирди эң мыкты билүүчү сахабалардан кылгын деп пайгамбарыбыз дуа кылган да. Мына ошол сахаба Абдул Аббас ошол аят тафсирлеп мындай деп айтат: Аллах Таала бул аятта момундардын аялдары өздөрү муктаждыктары менен сыртка чыга турган болгон болсо, баштарын жана жүздөрүн жилбаб деген кийимдерди кийип жаап алуусун буйруган дейт да. Ошондо ушул аяттын жалпы маанисине кайта турган болгон болсок, Ибн Аббастын түшүндүрмөсү менен Аллах Таала: О Мухаммад, сен өзүңдүн жубайларыңа, кыздарыңа жана жалпы момун аялдарга айтканың, алар жүздөрүн жана баштарын жилбаб деген кийимдер менен жаап алсын деп буйруган да. Мына караңыздар, ушул аяттын негизинде мына аалымдар жүздү жабуу важип деп айтышкан да. Ал эми экинчи хадиске келе турган болгон болсок, Абдулла ибн Омардын Сахих Бухариде келген хадисте бир адам туруп: О Аллахтын элчиси, биз умра жана ажы кылып ниет кылып киргенде кандай кийимдерди кийебиз жана кандай кийимдерди кийбешибиз керек деп сураганда, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам адатта эркектер кийип жүргөн шымдарын жана көйнөктөрүн чечип, аппак кийимди кийүүсүн буйруган. Ал эми ошондой эле аялдарга дагы адатта кийип жүргөн, жүздөрүн жаап жүргөн никопторун убактылуу чечип жана колгаптарын чечип, жүздөрүн ачып Кабаны таваф кылууга буйруган да. Бул хадис Бухариде келет, 1838 номерде. Эми ушул хадисте түшүнмөсүндө алымдар айтат: туура умра жана ажыдан башка учурда эркектер шым жана көйнөк кийип жүргөн сыяктуу, аялдар дагы жүздөрүн жаап никоп жана колдоруна колгап кийип жүрүшкөн дейт да. Мына ошондуктан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Кабаны таваф кылып ажы жана умра кылган учурда убактылуу ушул жүзү жабуучу никопту чечип турууну тыйган дейт да. Бирок бул дагы эгер эркектер жок болгон учурда, ал эми эркектер астынан чыгып жүздөрүн көрө турган учурда аялдар жүздөрүн жаап алышыга
жооп алууга уруксат берген. Себеби Айша энебизден келген хадисте Айша энебиз айтат, биз пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям менен ихрамда жүргөнүбүздө, ажы же умара кылып жүргөнүбүздө, эгер астыбыздан эркектер чыга турган болгон болсо, жүздөрдү жаап алат элек дагы, алар өткөндөн кийин кайта жүздөрүбүздү ачып коет элек дейт да. Бул Абу Давудта келет 1833 номерде. Хадис сахih. Башка Фатима бинти Мунзирдин асарында ал айтат, биз ихрам кезинде дейт, Абу Бакирдин кызы Асма менен чогуу жүргөнүбүздө, астыбыздан эркектер чыккан учурда, ошол ихрам учурунда дагы жүздөрүбүздү жаап алат элек дейт да. Бул Имам Маликтин Муатта аттуу хадис жинак китебинде 919 номерде хадис сахih. Мына ушул аяттын жана хадистин негизинде бир топ алымдар жүздөрдү жабуу важип деп айтышкан. Мисалы Хамбали мазхабы, Шафии мазхабы, Имам Маликтин мазхабында бир топ алымдар, жана ошондой эле Ханафи мазхабында дагы башка да сөздөр бар, бир топ алымдар жүздөрдү жабуу важип деп айтышкан. Мисал ошол Ханафи мазхабындагы кээ бир китептерден окуп берейин. Ханафи мазхабында белгилүү алымдардын бири болгон Ибн Нужайм деген алымдын Бахр Раих деген китебинин 1-томунун 284-бетинде мындай деп айтат. Кала машайихуна, биздин шейхтерибиз айтышкан дейт. Тумнал марат шабба мин кашфи важиха байна риджали фи заманина лил фитна. Маниси, заманыбызда фитнанын себебинен бойго жеткен кыз бөтөн эркектердин арасында бетин ачуудан тыйылат деп айтканда. Ал эми экинчи Ханафи мазхабындагы белгилүү китептердин бири болгон Маджмал Анхур, Мултакал Абхур деген шархында 1-томунун 81-бетинде мындай деп айтылат. Ва фил мунтака тумнау шаббат ан кашфи важиха лиалла юаддия илал фитна ва фи заманин алману важибун бал фардун ли галабатил фасад дейт. Бул сөздүн мааниси, бойго жеткен кыздын бети фитна алып барбашы үчүн жүзүн ачуу тыйылат дейт. Азыркы учурда жүзүн жабуу важип, балким фитнанын аябай көптүгүнөн чоңдугунан жүзүн жабуу парыз дейт да. Караңыздар, бул аят бул жерде парыз дейт. Ал эми 3-чү китебинде Ибн Абидин деген Ханафи мазхабынын белгилүү алымынын Раддул Мухтара деген китебинин 1-томунун 406-бетинде мындай деп айтат. Тумнау минал кашфи ли хауфи ан яра риджал важгаха фатакаул фитнату лианнау маал кашфи кад якау назар илайха бишахватин дейт. Мааниси, эркектер жүзүн көрбөш үчүн жүзүн ачуудан тыйылат. Себеби ачык болсо аны кээде шахват менен карап фитнага түшүп калышы мүмкүн деп айтышканда. Жана башка ошондой эле Ал Мабсут деген Сараксинин китебинде, Фатхул Кадир деген Ибн Хумамдын китебинде, бунун баары Ханафи мазхабындагы китептер. Бир топ алымдар Ханафи мазхабында аялдар жүзүн жабуу важип деп айтышканда, өзгөчө фитна учурунда. Өзгөчө фитна учурунда, азыр фитнанын ушунчалык чеги жеткен учурда. Ошондон урматтуу туугандар, бул шариатыбызда, ислам дининде жүзүн жабуу Аллах Таала Куранда буйруган, жана пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям хадисте айткан, жана мынакей мазхаб ээлери бир топ Ханафи мазхабында бир топ аалымдар жүздү жабуу важип деп айтышкан. Ошон үчүн кайсы бир мусулман апаларыбыз же карындаштарыбыз, эжелерибиз жүзүн жаба турган болгон болсо, аны эч качан кайтарбашыбыз керек. Эгер аны кайтара турган болгон болсок, тыя турган болгон болсок, анда Аллахтын китебине жана пайгамбардын сүннөтүнө жана ошондой эле Ханафи мазхабындагы аалымдардын айткан фатаваларын чектеп тыйган болуп калабыз да. Аллах Таала башыбызга тавфик берип, баардыгыбызды туура жолуна баштаган болгон болсун. Баракаллаху фикум.